жашкар сугарылып атат. Толкунбек байке өз жалгыз сугарат экен. 17 гектарды акиматка, мэрияга өзгөчө Толкунбек байке каржылык. Бирок канча-мынча сүйлөшүп байкап көрдүм мындай. Көлгөй жерлеринде эмнеге чөп саргайып атат деп билбестен сураш керек экен да, бакан элечи. Суу келип атабы, суу берилип атабы дегендей маселелерди сурап, Толкунбек байкеге жакшы мотивация берип санап, сон болот деп ойлойм да. Рахмат баарыңарга. Канча-мынча суроолордо, вопростор бар экен да, элчи. Кээде суу келбей калат, могул жакта жол жабык турганда да битке саргайды тура дейт. Анан негизи бактан иштеп аткан иштердин дагы көйгөйүн көтөрүп сурап туура да негичи. Эмне маселе болуп атат, эмнеге чөп саргайып кетти, эмне себептен андай болуп атат дегендей болчу. Бул жерде достор жөн эле сугарып коюш керек эмес экен да, бул жерде целый мындагы мындай өзүнүн этаптары бар экен да. Эрте жазсаң башташ керек, анан орто жайда баштасаң все равно курап баштайт деген. Кечки күздө дагы сугарып коюш керек экен, ушундай бирдемелер бар экен да. Чоңдор да келип жөн эле сугарып кой эмес, же бирөө блогер тартып койсо тиги районду сугарып кой, бул районду сугарып кой эмес. Жалпы мисалы үчүн ушу жашкар болсо жалпы сугарып эле бүт баарын кезек-кезеги менен сугарган туура. Кайсы жерден бир блогер же бирөө бирдемке видео киргизе койсо ошол заттар сугарып сүрөт тартып коюп кетип калганда туура эмес деп ойлодум да менчи. Негизи эле ушундай кызматкерлердин иштеп атканы менен алардын да сөздөрүн угуп, көйгөйлөрүн угуп, ошого жараша жардам берген туура болот дейм да. Ошондой маселе туура чечилет. Болбосо ыраазычылык баарыңарга. Ленинский район акиматына, мэрияга дейбизби, ыраазычылык. Мына сугарылып атат уже жашкар. Күндө ушинтип сугарып турса, жапжашыл сон болуп турат. Анан келип бактарды ухаживать этпесе эркиндиктен калышпаган эле жер да бул жерчи. Болбосо даже бул жерде мындай прогулочный тиги тропинкалардан 4-төө держинкада экөөлөп оточу. Бактын эле брусчаткаларын оңдоп түзөп, скамейкаларды коюп, милицейский участок кылып, патрулирование кылса эле, сел сыяктарды эле жок кылып, бутун коюп отурган айтор мырт дейбиз го, ошолорду эле оңдоп койсо болот, тарбияга чакырыпчы, айыппулдардан салып отуруп. Эми мен ойлойм буюрса, эмки жылдары эркиндикте кем болбогон эле бул жазап берип коет деген үмүттөмүн да.